2018 жылдын 4-январ күнү Бишкек шаарынын 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Канат Исаевдин ишин карады. Эртең менен 9:30 башталган сот түнкү саат 11:00 чейин уланды. Айыпталуучулардын отурумга келген тарапташтары сот залына батпай, айрымдары 14 саат тикесинен тик турушту. Эл өкүлү акыркы сөзүндө өзүнүн жана аны менен бирге айыпталып жаткандардын күнөөсү жок экенин айтты. Алардын ар бирөөнүн жашоо шарттары мен жакшы эле. Булардын баары жыргап, байып, кутуруп кеткен адамдар эмес. Булардын баарын биринчи рет актап бериңиз. Ушуларды кылетим эле болбой атса ошолорду гана мага кош койгула. Мен жоопкерчилик, мен мэр катары мен жоопкерчиликти мойнума алышым керек. Кудай буйруса. Ак элек бирок сынбайт дегенде эртелиби кечпи? Бунун баары чындыкка чыгат. Ошол себептен урматтуу сот адилеттүү, акыйкат чечим чыгарат деп эске ишенем. Мамлекеттик айыптоочулар соттон Канат Исаевди күнөөлүү деп таап, 20 жылга эркинен ажыратууну сурашкан. Сот Абдыразак Боронбаев кеңеши бөлмөсүндө 2,5 саат отуруп, акыры Исаевди 12 жылга эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Исаеву Канатке Керейхановича признать виновным в совершении преступления 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ошондой эле Исаев менен бирге айыпталып жаткан Мирлан Эсенбеков жана Болот Имамадиев 10 жылга эркинен ажыратылып, сот залынан камакка алынышты. Ал эми калган айыпталуучулардын 4-өсүнүн үстүнөн козголгон кылмыш иштеринин мөөнөтү эскиргендигине байланыштуу аларга карата ачылган иш токтотулду. Канат Исаевдин кызы Бермет Исаева атасына карата чыгарылган өкүмдү саясий куугунтук деп бааласа, жактоочу адилет өкүм чыкпаганын айтты. Ал бүгүн акыркы сөздү айтып атканда баардык өзүнүн иштери токмокто иштеп жаткан эмгегин айтып берди, далилдеп берди. Документтерди менен өзүнүн актыгын далилдеп берди. Прокурорлор жөн эле ойлоп тапкан иш. Ошондуктан буйруса атам акталып чыгат деп ишенемин. 12 лет путем частичного сложения был приговор. Но я еще раз говорю, я не хочу говорить о сроках, потому что мы говорим о невиновности. А сроки — это уже результат признания виновным. На мой взгляд и на взгляд многих юристов, и я считаю, что и на взгляд суда, почему такой приговор, я еще раз говорю, мы будем обсуждать. Просто мы уточняем для этого. Да, я понимаю. С конфискацией имущества и с лишением возможности занимать государственные должности в течение 3 лет. Это вот так прозвучал приговор. Айта кетсек, Канат Исаев 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри кызматын аркалап турганда пара алууга жол берген жана кызмат абалынан пайдаланган деп айыпталып жаткан болчу. Нет,